Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман. Жамааттык медиа студиясында антифейк программасы өз эфирин баштайт. Биз бүгүн каржы пирамидасынын тузагынан кантип сактаныш керек, негизи эле каржыга байланышкан алдамчылыктар боюнча эле эмнени билиш керектиги туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Медиа Хаб порталынын журналисти Эльвира Султанмурат кызын чакырганбыз жана эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, биз сөз кылып жаткан темада сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Кутман күн. Алгач ошо Медиа Хабтын журналисттери сомого байланыштуу бир катар иликтөөлөрдү жүргүзүп, бага кабылган жарандар боюнча чагылдырып турдуңуздар эле. Аягында сомодагы жапканга жетиштиңиздер, бирок жабылган соң кайра эле аты өзгөрүлүп, ошого окшогон компаниялар өз ишин жүргүзүп жатканын айтып жатасыздар. Учурда бул түп тамыры менен жоголду же абал кандай негизи? Негизи Кыргызстанда дүйнө жүзүндө пандемия болгондо финансылык кризис болгон элде. Анткени көптөгөн ишканалар убактылуу жабылып, анан нанга акча таппай калган учур болгон да. Анан ошол мезгилде көптөгөн финансылык махинациялар пайда болгон да. Анын ичинде Кыргызстанда дагы. Мына ошол 2021-жылы биздин журналисттер иликтеп Сома компаниясын иликтеп чыгышкан. Бул жакта Сома өзүн ломбард деп тааныштырып, бирок иш жүзүндө микрокредиттик бир компания катары иштеген. Бирок чындыгында бул ломбард болгон эмес. Ломбард элдин баары билет да, ломбардка барып акча алыш үчүн күрөөгө коюш керек, бир затты коюш керек. А булар деген күрөөгө эч нерсе албай туруп эле адамдарга микрокредиттик компания катары займдарды берип турушкан да. Бирок бергенде дагы абдан жогорку пайызда беришкен. Жылдык үстөк пайызы 600%га чейин жеткен. А Кыргызстан мыйзамдары боюнча ошол кезде 31%дан ашпаш керек болчу да. 31% бул жылдык. А булар болсо ай сайын эле айына 49%дан алып турушкан. Анан ошентип адамдар кандай десем, эми ошондой нанга акча жок учурда займдарды ала беришкен. Башында 3000 сомдон баштаса, андан аны жабам деп кайра үстүнө займ алышат. Анткени бул Сомонун бир тузагына илинүүчү жагдай, алар сен карызың болсо дагы үстүңө ошол карыз жабыш үчүн дагы карыз беришет да. Ошентип атып адамдар мисалы 3000 алгандан кийин 50.000 сомго чейин карызы жетип кеткен да. Анткени Сомодо мисалы үчүн ошол алган карызыңды убактылуу токтотуп тургула деп айтсаң, же болбосо убагында төлөбөй калсаң, күн сайын акча кошулуп турган да. Бул мындайча айтканда алар каалагандай иштеген да. Анан бул эң кызыгы, бул Сомонун артында латвиялык бизнесмен турган. Ал Кыргызстанда ошо Сома компаниясын ачып иштетип жүргөн, бирок Сомону эч ким көзөмөлдөгөн эмес. Анын жабырлануучулары ошол 100дөн ашкандан кийин гана билинген. Анткени бизге да кайрылышкан да. Ошентип отуруп биз иликтөө чыгаргандан кийин Финнадзор, финансылык көзөмөл жапкан Сомону. Жапкандан кийин бирок бир аздан кийин кайра дагы лицензиясын кабылына келтиришкен. Бирок биз дагы мындай журналисттер иликтеп келгенбиз. Сомо репутациясы бузулгандан кийин Замат Кейжи болуп дагы ачылды. Замат Кейжини мен өзүм иликтегем. Сомонун эле кайсыл жерде кеңсеси жайгашкан болсо буга чейин ошонун эле брендти өзгөртүп эле, Заматты өзгөртүп, кайра эле ошондой эле дээрлик, ошондой эле пайыз менен ишмердүүлүгүн улантып келген. Замат Кейжини иликтегенден кийин кайра эле биз Финнадзорго барганбыз. Андан кийин Замат Кейжиден кийин кайра эле ачып алышты. Доки Кейжи деп азыр иштеп атышат. Бирок булар бай лицензия алыш үчүн мурда булар ломбард деп катталган болсо, кийин микрокредиттик компания катары катталып, азыр займдар беришет. Үстөк пайыздары жогору. Негизи Кыргызстан боюнча азыркы норма боюнча 33%дан ашпаш керек жылдык үстөк пайызы. Мисалы, кадимки сен банктан алсаң же башка мындай мыйзамдуу иштеген микрокредит компания эч качан ал пайыздан ашырбайт. Себеби ашырган учурда лицензиясын улуттук банк алып коет да.
Ошо сиз жана сиздердин каармандарды көрүп отурсам дагы бир берүү шарттары өтө жөнөкөй, керек болсо бир ошо алды деген бир документтештирбегендей экен да. Жана айтып атпайсызбы, каалашынча кошо берет, бирок каалашынча бере берет дегенчи. Демек алуу жолдору дагы деле ушундай жеңилби? ооба, жеңил эле алуу жолдору ошол паспорт деле керек болот. Бирок бергени жеңил болгону менен алганы өтө, мындайча айтканда, булар башкача методдор менен алышат. Мисалы үчүн коллектордук компаниялар деп коет, мисалы карызды доолаган балким ортомчу компанияга кайрылып коюшу мүмкүн. Алар болсо коркутат, кадимкидей эле адамдарды психологиялык басым жасайт. Мисалы үчүн сен эгерде төлөбөсөң, сени азыр оперлер менен барып кармап кетебиз же ушундай бир милиция менен бара калабыз деп психологиялык басымы абдан күч болот да. Адамдар эми карызды алгандан кийин жогорку үстөк пайыз болуп турса, анан төлөй албай калып, анан психологиялык жактан абдан кыйналышат. Себеби бул көйгөй менен адамдар жалгыз калышат. Эч кимге айта албайт, анан кимге барып дагы арызданат. Алар ошондуктан журналисттерге келишти да. Анткени мамлекеттик органдарга эми буга чейин кайрылып көргөндө деле андай натыйжа болбогондуктан бизге келип, биз бул маселени көтөргөндөн кийин гана сома жабылды. Бирок ошентсе дагы баягы мыйзамдаштыруунун жолдорун издеп башкат менен иштеп жатат. Демек алар өзүнүн ишмердүүлүгүн башка багытта дагы деле жүргүзүп жатат. Өзгөрүүлөр деле дээрлик андай болбосо керек, аталыштар өзгөргөн менен, катталганда башкача аталыш менен кылган менен, бирок дагы деле ошондой үстөк менен иштешет да. Ооба, үстөгүнү балким базар баасына кылгандыр, бирок ошентсе деле бул кандай десем, кийинки акчаны баягы азыркы мисалы мыйзамдуу иштеген мындай абройлуу банктардан же алсаң, балким алар сен менен мындай сылык мамиле жасапсагачы, сенга психологический мындай басым жасабай, карызды ошондой жол менен, мыйзамдуу жол менен доолайт да. Алар сот аркылуу сотко берип коюшат, анан сотто процесстер болуп, ушундай болуп, же сени кара тизмеге киргизип коюшат. Бирок ал жакта мисалы Сомо сыяктуу компаниялардан эгерде карыз алсаң, психологиялык жактан абдан адам кыйналып калат да. Ошондуктан албагыла дейт элек. Ушул боюнча негизи жарандар эмнени билиш керек? Жөнөкөй эле бир сиз айткан жана нанга акча таппай калып дегендей, чын эле мындай олуттуу себептер менен бир өтө чоң суммадагы деле акчаны алышпайт экен да. Каармандардын окуялары өтө мындай деталдуу чагылдырып турсаңар, ошол жактан көрсөм мындай кышкы кийим алыш үчүн же ушул сыяктуу эле иштер турат го. Анан эмне билиш керек негизи жарандар? Негизинен компания жөнүндө эч кандай маалыматы жок болсо, ал жерден албаш керек да. Эң биринчиденчи. Анан оңой жол менен беребиз деп атса, мисалы үчүн бир эле паспортуңду берип кой, анан беребиз дегенден кийин бул паспорт, биз ойлошубуз мүмкүн, паспорт бул жөнөкөй эле, бул документ депчи. Мен мисалы күрөөгө эч нерсе койгон жокмун деп сүйүнүп алып карызды алып кетишим мүмкүн, бирок ошол жарандык паспорт менен ал жакта келишим бар да. Келишимге кол коюп калгандан кийин милдеттенмелерди аткарууга туура келип калат. Ошол паспорт менен келишим түзүлөт да. Паспортты мындай жөнөкөй эле паспорт менен берди деп сүйүнбөш керек. Тескерисинче, ошол учурдан келишимде көптөгөн кыйынчылыктар болушу мүмкүн кийинчи. Аты жыты жок же кечээ эле базарга келген, ишенимдүү эмес, же болбосо бул микрокредиттик компания мисалы кимдики, ээси деле белгисиз, өмүрү ээсин чыгарбайт же өздөрү тууралуу эч кандай маалымат беришпейт. Ошол жерлерден албаш керек да. Анткени өзүнүн мисалы директору ким, кимдер иштетет, ачыктык болбосо, анда бул жерде мындай шулуундар да болушу мүмкүн, кандайдыр махинациялар ишке ашып кетиши мүмкүн да, ачыктык болбосо. Ошондуктан жанагы сайтка киргенде, бир ошо карыз алып атканда тиркемесине киргенде же болбосо ачыктык барбы караш керек да. Дареги барбы, кайсыл жерде жайгашкан, керек болсо кеңсесин барып көрүш керек, жетекчиси ким, булар кандай шартта иштейт, лицензиясы барбы жокпу, териштириш керек. Ошондой. Негизи баягы жылдап тажрыйбасы бар, жылдап
мыйзам бузбай иштеп келаткан жерлерден алган жакшыраак болот да негизичи. Ошо жана жабыркагандардын арасында негизи эле мындай кимдер жабыркашты көп учурда? Бул региондордо дагы филиалдар ачылган экен. Көп учурда региондордо байкалдыбы же шаарда деле? Бишкекте көп, анткени Бишкекте филиалы көп болгон. Анан филиал болгондо дагы мисалы базарларга ачышкан. Эң биринчи кезекте базардын жанына, мисалы ошол Дордой базары, Ош базар, эл көп да ал жактачы. Анан Бишкекте деген ички миграция күчтүү да, негизи ички мигранттар көп аймактардан келишет, жумуш издеп келишет. Анан ошондуктан баягы ишенип ошо базардан эле кире коюп ала койгондор болгон. Анан көбүнчө жанагы социалдык жактан чынында кыйналып жаткандар алган да карыздардычы. Мисалы ошол эле пенсионерлер же жалгыз бой энелер же мисалы үй бүлөсүндө бир киши ооруп жаткан болсо анда дары-дармегине алган учурлар болгон. Ал муктаждыктан болгон. Анан ошол адамдардын ошол муктаждыктарын билип алып, ошол сезим менен ойногон да. Ошо жана акчаны өндүрүп жатканда да ушундай психологиялык басымдарды жасап жатышканын айтып атасыз. Анан алар жалгыз калат депчи. Негизи ушундай адамдар эмне кылса болот? Кандай, кимге кайрылыш керек? Бул жерде алар кээде өзүнүн жакындарына айтпай алып, аларга да жашырып айтышпайт экен да каармандарчы. Негизи булар кимге кайрылып, эмне кантип маселесин чечиш керек? Бизде эң биринчи укук коргоо органдары бар. Милицияга барып арыз жазса болот. Компаниянын үстүнө арыз жазса болот. Андан сырткары ошол бизде займ, кредит маселелеринин бардыгын Улуттук банк көзөмөлгө алат. Улуттук банкка барып кайрылып сураш керек. Андан сырткары финансылык көзөмөл бар. Финансылык көзөмөлгө дагы кайрылып, лицензиясы бары жогун сурап, алар дагы чараларды көрүп алат. Ошолорго да кайрылса болот да. Арыз жазыш керек. Азыр мен көрөрмандарга кайрылып кетейин. Урматтуу Жомарттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп жатасыз. Бул жолу биз каржы пирамидаларынан, негизи алдамчылыктан кантип сактаныш керек жолдору туурасында сүйлөшүп атабыз. Бүгүн биздин студияда мейманда Медиа Хаб порталынын журналисти Эльвира Султанмурат кызы. Бизде азыр социалдык медианын колдонуучуларынан суроолор бар, ошолорду окуп кетсем. Каржы пирамидасына кабылып, акчаңды көбөйтүп берем дегендерге алданып калган жабырлануучулар кимге кайрылса болот? Алдангандар табылган күндө деле кандай жазага тартылат дейт. Ошо сомон мисалында айтып берсеңиз болот. Негизи каржы пирамидасы көп азыркыга чейин толтура компаниялар жүрөт. Эми алардын айрымдары Кыргызстан катталган, айрымдары Кыргызстанда такыр эле катталбай эле ишмердин жүргүзүп келишет. Азыр деле көрүп атабыз. Айрымдарыны биз мындай көз алдыбызга алып койгонбуз. Балким иликтейбиз азыр. Анан бул жакта каржы пирамидасы жөнүндө атайын мыйзам бар Кыргызстанда. Ошону уюштуруучулары кандайдыр бир жаза колдонулат. Жакында эле биздин иликтөөбүз боюнча каржы пирамиданын соттук иши аяктады. Сырлов райондук сотунда каралды. Golden Cash каржы пирамидасы. Мына ошол жерден башкы ошол каржы пирамидасын уюштурган деген аялга 5,5 жыл беришти. Андан сырткары буга чейин дагы бир каржы пирамидасын иликтегенбиз. Ал жерде дагы арыз жазылган. Арыз ошол милицияга жазылат, андан кийин айрымдар прокуратурага жазышкан. Мына ошол арыз негизинде Казакстан жараны соттолгон, 10 жыл беришкен. 10 жыл беришкен. Андан сырткары ошол келтирилген финансылык чыгымды төлөп бересиң деген милдеттеме койгон сот. Ошондуктан каржы пирамидасын уюштуруучуларына атайын жаза бар. Каржы пирамидасын онлайн казинолорду дээрлик реклама кылгандарга дагы, каржы пирамидаларды реклама кылгандарга дагы атайын мыйзамда каралган жаза бар. Ошондуктан укук органдарына мындай милицияга тартынбай эле барып кайрылып жазыш керек да. Себеби эгерде арыз жазылбаса, анда эч ким чара көрбөйт да. Расмий арыз болуш керек. Анан сөзсүз түрдө каржы пирамидасына кандайдыр бир акча салып атканда сөзсүз мындай келишимдер болуш керек. Алардын мөөрү басылыш керек. Ошол чек болуш керек. Сен акча төлөгөнүңдү тастыктаганчы. Ошондой гана документтер негизинде тастыктап бере алса болот.
далилдеш керек да, далилдеп бериш керек. Сөзсүз милицияга барганда мына мен акча салдым, мынча акча деп. Эгерде кээ бир каармандар болгон, алар нактала беришкен да, колгоч. Мына ушундай учурда абдан кыйын болуп калат да. Кантип сен далилдейсиң ошол акчаны мындай каржы пирамидасына салганыңды? Ошондуктан эч качан мындай бир компанияга акча берип атканда, негизи эле бир жерге акча салып атканда эч качан нактылай бербеш керек да. Сөзсүз келишимдер негизинде бериш керек. Негизинен азыр чындыгында абдан көп, айрыкча мен ушул компаниянын атын атабайм, бирок криптовалюта менен байланышкан каржы пирамидалары жайнап кетти. Айрымдарын биз дагы чыгарганбыз. Блогерлер, ар кайсы блогерлер реклама кылып атышат. Бирок криптовалютаны түшүнбөгөндөн кийин ал жака мындай салган кереги жок. Себеби деген криптовалютаны дүйнөлүк мисалы үчүн эмеде сатып алып, ошонун криптовалютанын курсунан акча кылышат да. Бирок эгерде сен түшүнбөсөң, кантип мисалы үчүн дээрлик базарды, экономиканы, дүйнөлүк баягы базарды сен мындай түшүнбөсөң, анда албаш керек да. Ошону айтат элек, анткени азыр криптовалютага акча салгандар абдан көп экен. Бизге жакында эле ошо бир нече адам кайрылган, 2 башка компания боюнча. Кыргызстанда дээрлик катталган эмес экен, карап көрдүк. Башка өлкөдө катталып эле бул жактан акча табасыңар деп атышат да. Бирок эгерде түшүнбөсөң, анда акча салбаш керек да. Мисалы ошол эле сомонун мисалында алсак, эгер ал региондордо ачылган болсо деле, эртеси барсак жабылып калды же ошол иштеген кызматкерди ордунан таппай калдык дегендерди айтып атышат. Анан сиз анын негиздөөчүсү башка чет өлкөдө жүргөнүн айтып атасыз. Мындай мисалдарда мындай эгер Кыргызстандагы өкүлүн тапкан болсо деле ага канчалык чара көрүлүп, мындай ушуну сурады окшойт да, кантип таба алабыз депчи. Айрым эгерде Кыргызстанда чындыгында катталса, демек Кыргызстандын дагы бул жерде чогуу иштешкен кыргыз жарандары дагы болот. Мына ошолорго эгерде арыз жазылып, алардын күнөөсү далилденсе, жаза колдонушу мүмкүн. Бирок ал Кыргызстанда эмес болсо, мисалы ошол эле сомонун жетекчиси, мисалы Кыргызстанга балким катташ үчүн келип кеткен, бирок андан нары ал ошол онлайн эле иштеп көзөмөлдөп турган да компаниясын. Мисалы аны алып келиши абдан кыйын да. Мисалы ошол Golden Cash каржы пирамидасында дагы негизинен украиналыктар турган, артында кыргызстандыктар дагы бул жактан жардам беришкен. Мына ошол жагдайда мисалы башкы ошону ачкан компаниянын артында тургандарды алып келген жок да эч ким. Мисалы алар качып кеткендер качып кетип калат да. Алып келиш кыйын болот. Мисалы айрым өлкөлөр менен Кыргызстандын келишимдери жок. Мисалы ошол шектүүлөрдү алып келиш боюнчачы өлкөгө. Ошондуктан мен ушу каржы пирамидасына акча салбай эле коюш керек да. Мисалы артынан адам ээрчитип кел, анан сенин акчаң көбөйөт, анан ай сайын дивиденд алып турасың, акциядан акча түшүп турат, же криптовалютаңды мен сатып берем деп айткандарга жолобош керек да. Кийинки суроо, ошондо азыр Сомо бизде иштебейт да деген суроону жазган. Негизи Сомо иштебейт, бирок башка компания ачылган. Брендти алмаштырышкан да. Сомону жаап, бирок азыр ошол андан кийин Замат Кейчи ачышкан, азыр Доке Кейчи болуп иштеп атат да. Кийинкиси ошо Сомодо кара тизмеге кирип калгандар кантип чыгабыз, биз менен эмне болот деген. Кара тизмеден бул эми кредиттик тарыхчасы да. Эгерде киргизип калса, Финнадзорго барып кайрылсаңар болот. Эгерде кредитиңерди чын эле жапкан болсоңор, анда кайсы бир мезгилден кийин чыгарат тизмеденчи. Ал үчүн балким арыз таштайт. Улуттук банк менен Финнадзорго кайрылып көрсөңөр болот да. Негизи ошо жарандар бир алдамчылык болуп атпайбы, бул каржы алдамчылыгы дегенде айтып атасыз. Ушул нерсенин бир белгилери барбы? Жөнөкөй жарандар бир айырмалай алыш үчүн кандай сөздөр же бир кандай белгилер кооптоону жаратып, бир адамдарда күмөн санаа болуш керек да? Кайсы белгилер байкалса? Эгерде мисалы үчүн адатта бул классикалык мындай айтсак, белгилүү бир бренд болот. Мисалы анын сөз кеңсеси болот бир жерде. Кеңседе сизге абдан сылык жасаган адамдар отурат. Анан ал жакта тынбай тренингдер өтүп турат. Алар кайсы бир продукцияны сизге сатышы мүмкүн.
сетевой бизнес болушу мүмкүн, сетевой маркетинг болушу мүмкүн. Анан ошондуктан бир продукцияны сатыш мүмкүн, же болбосо мисалы үчүн ошол эле айтып атам го, криптовалюта деп акциялар жөнүндө сүйлөшүш мүмкүн да. Бирок эгерде адамда эч кандай түшүнүгү жок болсо акция жөнүндө же криптовалюта жөнүндө таптакыр барбай эле коюш керек ал тармаккачы. Анан жанагы сетевой маркетинг дегенде, эми сетевой маркетингдин баары билет, ал жерде определенный товарлар болот, ал товарлардын баасы балким кымбат болушу мүмкүн. Анан ошону сатып, анан сага кандайдыр пайыздар түшүшү мүмкүн. Анан артынан адам жасайт. Анын артын канчалык көп жазсаң, балким кандайдыр бир айлык деле чыгат. Бирок ошол эле учурда мындай билиш керек да, бул бардыгы ошол каржы пирамида экенинчи. Мисалы үчүн сенин эсебиңден башка адам, ошол компанияны негиздегендер, ошо башында тургандар акча жеп жатышат да. Анан ошол тынбай тренингтерди өткөрөт, же болбосо кандайдыр бир кымбат баалуу бир ресторанга алып киришет, бир отелде конференция уюштура коюшат, таанымал бир адамдар чакырышы мүмкүн, блогерлер чакырышы мүмкүн. Мына бирок ошол таанымал адамдар ал жакта жөн эле мындай конокко эле чакырылган болот. Алар балким ошол барган үчүн конокко кандайдыр акча да алышы мүмкүн. Бирок ишенбеш керек да, ишенбеш керек. Бир белгилүү адам барып калса эле, демек бул барып аткан турбайбы, демек ишенип дебеш керек. Анткени ал адам деле, менин оюмча, ал компанияны таптакыр текшерген эмес, ириктеген эмес, болгону кандайдыр гонорар үчүн барып койгон да. Ошондуктан ошол тынбай тренингтерди өтүп турса, анан акчаларды сал деп улам азгырып турса жаман да. Адамдын өзүн эркине койбой, мындай психологиялык жактан мындай тузакка кирип калат да адам. Кайра ошол эмеге бара бергиси келет да, офискечи. Офис ачылып калат, ошо кайра бара берет. Ал жактан адамдар сылык сүйлөйт, сага жакшы мамиле жасайт, сага кофе даярдап келет. Мындай сени мындай бир значимый, мындай адам катары кабыл алып, психологиялык жактан ушундай болот да. Анын ошол мамилеси акча салганга чейин эле болот да. Акча салгандан кийин андай мамиле болбойт. Ошол эптеп карыз алдырып болсо деле же кредит алдырып болсо деле акча салдырыш керек. Себеби көптөгөн ошол мисалы Golden Cashке салгандар деле айтты да, мен ошол кредитти алдырып туруп салдырып койду депчи. Мен өзүм да билбей калдым. Же болбосо мисалы баламдын машинасын саттык эле, ага жер алайык дедик, же башка жерге жумшайык деп аттык, бирок ошо саткандан кийин тынбай туруп алды дейт, алыпчы. Алып кел акчаны, бияка сал деп. Ошо салгандан кийин анан мындай жаны тынды дейт да ошол адамдынчы. Ушунчалык психологиялык жактан адамдарды азгырып коюшат да. Азыр деле көрүп атабыз. Анан жанагы мындай тыккан жүрсө, мындай смокинг кийсе, костюмшин кийип жүрсө, дайыма колуна бир билбейм кофе кармап жүрсө, анан улам Таиландка барып эс алса, же Дубайга барып эс алса, өзүнүн бир байлыктарын көрсөтмүш болсо, жок, ишенбеш керек да. Себеби мындай бул деген сен дагы ошондой жашашың мүмкүн деген бир азгырык да, азгырык. Сен деле ошондой деңгээлге жетесиң, акча салсаң деген азгырык да. Адатта мисалы күчтүү финансисттер же билбейм мындай бизнесмендер, булар жөнөкөй болушат. Алар кайрадан мындай эч качан өзүнүн бир билбейм сенден бир өзгөчөлүгүн көрсөтпөйт да. Абдан жөнөкөй болушат. Бул жакта психологиялык жактан адам тузакка түшүш үчүн ошол финансылык абалын улам көрсөтүп турат да. Негизи ошо санарип шылуундар азыр баары эле санариптик чөйрөдө шылуундук кылышат да. Булар да өздөрүнүн тактикаларын бат-баттан өзгөрүп, мисалы ошол эле сомодо жабыркагандар канча жолу айтып атышат. Экинчи жолу огула бул кандай жаман экенин айткандан кийин мындай башкалар түшүнүп калышы мүмкүн да. Эң жок дегенде анын тегерегиндегилер дегендейчи. Анан булар ошол замат өздөрүнүн тактикаларын өзгөртүп, башкача жол менен дагы элге жакыныраак бир ыкмаларды ойлоп табышат. Бүгүн кандай болуп өзгөрүп атышат алар? Азыр шылуунчулук азыр телефондон чалган схема абдан көп болуп жатат. Мисалы өзүнүн
банктын кызматкери деп тааныштырат же укук коргоо органы кызматкери деп тааныштырышы мүмкүн, же болбосо салык кызматынан деши мүмкүн. Мамлекеттик бир кызматтарды жабынып чалып, сиздин салыгыңызды төлөнө элек, төлөп коюңуз деши мүмкүн. Же мындай, мен сизге азыр телефондон видеозвоноктон чалам, алып коюңуз деши мүмкүн. Мен айтат элем да, мындай, сиз буга чейин эч качан баягы сүйлөшкөн эмес, билген эмес, тааныбаган адамыңызга эч качан телефондон көпкө деле сүйлөшүүнүн кажети жок да. Аны мен сени тааныбайм деп эле өчүрүп коюш керек да. Анан салык кызматы болобу, башка кызмат болобу, мен өзүм барып тактап алам деп, ошол кеңсеге барып, ошол органга барып өзүн барып такташ керек. Мен чын эле карызым барбы депчи. Анткени ошол телефондон көпкө уже сүйлөшүп калганда эле психологиялык дагы бул жерде иштешет да, басым жасап башташат. Сен азыр төлөбөсөң, анан мындай кылабыз, анан кредиттик тарыхчаң бузулуп калат, сени кара тизмеге киргизебиз деши мүмкүн. Ошондой басым астында билбей туруп телефонуна мындай доступ берип коет. Телефонуна видеозвоноктон чалгандан кийин бул атайын программалар бар. Ошонун жардамы менен телефондогу ошол эмнеси болсо ошонун баарына кирет. Банктын тиркемелери болобу, кирип туруп бар акчаны эмес, кредит дагы алып чыгып кетишет да. Ошондуктан ошо телефон аркылуу ошол кандайсы бир кызматтарды жабынгандар абдан азыр көп болуп атат, чалып алдагандар. Андан сырткары ошол эле Instagram, Facebook'та, TikTok'та отурушат, ссылкаларды коюп коюшат. Мисалы, лотерея депчи көбүнчө оюн ойнотуп атабыз, же Улуттук банк акча таратып атат, же дагы кайсы бир банк муктаждарга белек берет, лотерея ойнотот деген азгырыктар көп болуп атат. Ошол билбей туруп бир шилтемеге кирсе дагы кооптуу. Ошондой эле атайын программалардын жардамы менен телефонго жеткилик алып коюшат дагы, ал жактан дагы көптөгөн махинацияларды ишке ашырып кетет. Андан сырткары дагы бир жолу ошол Лалафодо дагы шылуундар көп отурат. Ал жактан дагы мисалы бир нерсени сатайын десең же сатып алайын десең, кайра эле шилтеме жөнөтөт, ушул шилтемеге өтүп акчаны подтверждение кыл деп коюшу мүмкүн, мен сага салдым, же болбосо ошондой шилтемени таптакыр ачпаш керек. Алар мисалы Золотой корона аябай популярдый. Ал Золотой коронанын балким ошол эле логотипин колдонуп коюшат да. Ссылкадан Золотая корона сыяктуу сага сезилет, ушул жерден акча которуптур деп. Бирок андай болбойт да. Сага акча которгусу келсе, банк эсебиңди берип кой, болду. Андан башка эч кандай операция жасабаш керек да. Банк эсебиңди, банк эсебиңди берип кой, ошо менен которот, болду, маселе жок. Эгерде жок, башка жолун сунуштаса, демек бул шылуун. Ошондуктан Лалафодон дагы бир нерсе сатып атканда эжат болуш керек экен. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиз убактыңызды бөлүп биздин угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз каржы пирамидаларынын тузагынан сактануу жолдору туурасында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Медиа Хаб порталынын журналисти Эльвира Султанмурат кызы болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.